Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодняшняя лекция это Бүгүнкү баяныбызда өткөнкү теманы, тагыраак айтканда өлүмдөн кийинки жашоо туурасындагы сөздүн уландысын улайбыз. Бул баянда ушул дүйнөдөн тышкары башка аалам тууралуу сөз кылабыз. то есть что чувствует Өлгөн соң, денени таштап чыккан соң, адамдын жаны эмнени сезет, эмнени көрөт? Мындайча айтканда, жан денени таштап чыккандан кийин асмандарга көтөрүлүп, анан кайра жерге түшөт дагы, ал жерде кыямат күнгө чейин болот. она поднимается в небеса, а затем вновь возвращается на землю для судного дня, малого дня суда. Жер астында кичи сурак берет. Мындайча айтканда, ошол мөрдөдө кабыр жашоосу башталат. Есть очень знаменитый хадис, Мындай бир хадис бар. Муну көптөгөн алымдар көп айтып жүрүшөт. Өлүмдөн кийинки жашоо туурасында кеп кылсак, бизге көрүнбөгөн дүйнө тууралуу сөз кылсак, исламда адыллатул наклия деп коет. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу келген далилдер. должны и мы используем, называется адилляту наклия, то есть доказательства, которые пришли через пророка саллаллаху алейхи вассалам, либо это Коран. Ал же Аллахтын сөзү Куран, же ал хадистер. То, что Аллах Таала Аллах субханаху ва таала өз элчисине сиңирген вахийлер. Ошол далилдер адылл наклия деп аталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Аллах тарабынан сиңирилген далилдер. и этот хадис Ал хадисте өлүмдөн кийин эмне болору тууралуу, денени таштап чыгар менен жан эмнени сезери тууралуу, эмнени көрөрү тууралуу айтылат. видит душа сразу, как только покидает тело после смерти. Есть хадис, он начинается так. Хадис мынтип башталат. Бир сахаба айтып атат мынтип: Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте жаназада чогуу болдук. Аллаху алейхи вассалям на джаназа, и то есть это за упокойную молитву. Анан өлгөн адамдын кабырына жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабырдын четине олтурду дагы, башын өйдө көтөрүп, бир же эки ирет мынтип айтты дейт. Затем наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сел около могилы, потом поднял голову и произнес 2 или 3 раза: Астагфиру биллахи мин азабил кабр. Астаиду билляхи мин азабил кабр. Я прибегаю к Аллаху. Мен кабыр азабынан, андагы жазалоолордон кутулуп деп, Алладан пана издейм деген маани. Ушуну эки ирет кайталаптыр. Анан мынтип айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Верующий раб, да, тот, кто Кудайга ишенген таква момун, жакшы кулк мүнөз адеп ахлактын ээси Аллага жакшы иштер менен кайтып келет. Ага өлүм келгенде Аллах субханаху ва таала ага өлүм периштесин жиберет. нрава, верующий, когда приходит смерть к нему, то к нему Аллах субхану ва тааля посылает ангела смерти, и приходят ангелы также, да? Алар менен кошо периштелер дагы барышат. Ал периштелердин жүзү апакай болот. Кадимки күндөй нурланып турат дейт. То есть Өлүм астында жан үзүлөргө аз калган адамдын денесине жакын жерге, ал көрө турган бет маңдайга олтурушат экен. они садятся вдоль тела и вдоль, как говорится, его взгляда. Вот насколько взгляд его, настолько он видит ангелов, да? И садятся вдоль его тела, и лица их подобны. Жүздөрү күндөй жаркырап, нур чачып турар айтылат. Алар өздөрү менен кошо бейиштен ак кепин ала келишет. Белый саван, саван кафан из рая, да? И он пропитан миском. Ал кепин жыпар жыт, бейиштин жыты, миск жыттанып турат экен. Ошентип жаны үзүлөр кишинин жанына, тагыраак айтканда башынын тушуна өлүм периштеси келип, өлүм периштесинин өң келбети өтө сымбаттуу, чырайлуу болуп, андан нур чачырап турат. Жакшылыктын белгиси чачырап турат экен. От него исходит свет, от него исходит такая вот доброта, да? И все ангелы садятся вдоль человека, и когда ангел смерти ложит перед Анан өлүм алдында жаткан адамды бул дүйнөдөгү эң бир сонун мыкты ысымдар менен даңктап мактайт. и обращается к умирающему, называя его самыми лучшими именами, которые он слышал в этой жизни, да? И ангелы в это время начинают его гладить. Периштелер ошол маалда жаны үзүлмөк болуп аткан кишинин буттарынан тартып, кекиртек тушуна чейин сылашат. Гортани, да? То есть потихоньку гладят, и в это время Алар акырындап сылай беришет. А кишинин жаны жеңил желпи түрдө денени таштап чыга баштайт.
анын жаны колунун манжаларынан тартып кекиртегине карай жылып чыга берет. И в это время ангелы его гладят. Ошентип периштелер аны тынбастан жумшак беришет. Өлүм периштеси болсо ал адамды дүйнөдөгү эң сонун ысымдар менен мактап, "О, Алланын кулу, өз эгеңдин мээрими менен Аллах субханаху ва тааланын сүйүүсү, ырайымы менен чыккын, түбөлүк жашоого карай чыккын. Аллах субханаху ва таала сени сүйөт, ал сени күтүп атат" деп айтып турат. Аллах Субхану ва Тааля любит тебя, он ждет тебя, да, то есть называет его самыми лучшими. Өлүм периштеси аны эң бир жакшы аттар менен мактап, ушул сөздөрдү айтып атканда жан эч каршылык көрсөтпөй, денеден өтө бир жеңил желпи акыбалда акырындап кекиртектен чыга берет. Выходит через гортань, примерно так. Вот. И затем ее подхватывают ангелы и возносят. Андан кийин периштелер аны чогулап кармашаттагы асмандарга чейин алып чыгышат. Периштелер ал кишинин улам бир асмандын катмарына алып чыккан сайын, аларды периштелер тосуп алып, "Улам бул ким?" деп сурашат. Его встречают ангелы, эту душу, и называют, и спрашивают, кто это. И ангелы говорят, это душа. Анда берки периштелер бул Алланын кулу баланча түкүнчө деп ысмын айтып, андан ары ал периштелер дагы кошулуп кишини даңктап узатташат. Ошентип олтуруу асмандардын 7-чи кабатына чейин көтөрүлүшөт. 7-чи кабатка чыкканда Аллах субханаху ва таала бул жандын ээсин түбөлүк бейиштин ээси деп жазып койгула деп буйрат экен. Обладателей вечности, из обладателей рая. После этого душа возвращается. Андан кийин ал асмандардан кайра кайтып келет. Жерге кичи сурак берүү үчүн кайтып келет. Жерге көмүлгөнгө чейин жандын ээси дене менен кепиндин аралыгында болот. До погребения между телом и кафаном, да? То есть она слышит, видит. Ал баарын угуп көрүп турат. А биз аны укпайбыз, көрө албайбыз. Жанды жерге, кабырга, топурак менен көмүп, адамдар мүрзөдөн тарап кетишет. Анан Мункар жана Накир деген эки периште келип, анан ошол кабырдагы кичи суракты башташат. Жанды суракка алууну башташат. Төмөнкү суроолорду беришет. Ар бирибиз ушундай кабыр сурагынан өтөбүз. Жаратканын Кудайың ким? Аллахың ким деген суроо берилет. Динин кайсы? Силерге жөнөтүлгөн инсан ким? Мындайча айтканда, пайгамбарың ким? Жана китебиң кайсы деген суроо салынат экен. Который был послан к вам. То есть кто ваш пророк? Уама ильмука. И какая у вас книга, да? Какое ваше учение, какая ваша книга? И он будет отвечать. Жандын эгеси ал суроолорго жооп берет. Появляется человек. Андан кийин жакшы образдагы бүт аппак нурга оролгон адам пайда болот дагы, бул ким деп сурайт. Инсанга мен сенин тиги дүйнөдөгү кылган жакшы иштериңмин деп жооп берет. Андан кийин жандын ээсинин астында тозоктун пардалары ачылат. Анан бир үн чыгат. Сен мына ушул жерге түшүп калууң мүмкүн эле, бирок Алланын ырайымы менен Аллах сени түбөлүк бейишке киргизет деген үн жаңырат. По милости Аллаха Он дает тебе вечное наслаждение, вечный рай, вводит тебя в рай. И открывается окно с местом, где... Андан соң парда ачылып, берки жан ээсинин бейиштеги орду көргөзүлөт. Мына ошол убакыттан баштап хаятул барзах, мындайча айтканда, кабыр жашоосу башталат. Бейиштеги өз ордун көрүп, андан ыракат алгандан тартып, барзах мезгили башталат экен. Бул акыбал кыямат күнгө, сурак күнгө чейин уланат. Мен ушул жерде сөздү кое туруп, бир аз чегинүү жасайын деп турам. Мынатыр мен айтчу текстти түптүз кабыл алууга болбойт. Анткени бул текстти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамча жөнөкөй жалпак тил менен айтып, аны биздей карапайым адамдарга жеткирүүгө аракет кылган. А бирок ошол текстти кандай болсо ошондой түптүз кабыл алууга болбойт. Кеп азабыл кабр, кабыр азабы маселеси жөнүндө болуп атат. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, эгер ушул кезде өлгөн адамдын кабырын ача турган болсок, 10 жыл, 100 жыл мурун кандай көмүлгөн болсо, ошол калып деле жатат да, андан ары деле ошол турпатында жата берет го деп көшөкөр суроо бериши мүмкүн.
Эми көргөн көз менен ишенем, кабыр азабы, азабыл кабыр деген нерсе жок дегендикке жатпайт да бул. Жок, кептин баары биздин түшүнүктө. Анткени могул мен сөз кылчу текстти түп-түз кабыл албастан, анын түпкү мазмунун түшүнүү керек. Анткени араб тилинде маджаз деген түшүнүк бар. Өтмө маани дегенди билдирет ал. Аны орус тилинде айтчу болсок, аллегория деп коет эмеспизби? В русском языке аллегория, да, допустим, да? Или другие... Же болбосо сөздүн бөлөкчө купуя маанилери деп койсок да болот. Биздин түшүнүккө жараша жеңилдетилип айтылган нерселер болот. Кабыр жашоосун инсандын тили, ою, элестөөсү менен карап, аны так өзүндөй сүрөттөө мүмкүн эмес. Языком жизнь загробную невозможно, потому что это не сон. Анткени бул деген түш да эмес, жомок да эмес, бул таптакыр башкача дүйнө. Аны инсандын тили, инсандын акылы, логикасы менен толук түшүнө албайбыз. Мына ушул нерсени эске алсаңар. Маселен, бир адам Кудай деген ишеними, ыйманы жок, адеп акылак өтө начар, көп күнөө иштерди кылган бойдон өлүп кете берген бир тозокко киши болсо, кабырда алардын абалы кандай болору тууралуу да сүрөттөлөр бар. Обладателем плохого нрава, да, то есть из обитателей огня, то на это есть свое тоже описание, но я пока не буду. Бирок мен азыр аны айтпайм, анткени аны угууга баары эле толук даяр эмес азыр. Я просто скажу, что когда человек умирает, Адам өлүм астында жатканда же жаны денеден чыгып баратканда, то есть такое описание, что эгер ал өтө бир начар иштерди кылган, жасаган иштери күнөөгө толгон бир жаман киши болсо, өлүм периштеси ага өтө бир коркунучтуу кебете менен келер экен. душа плохая, да, то ангел смерти приходит в страшном виде. И он цепляет душу и тянет ее. Анан ал келип, темир илмек менен адамдын манжаларынан тартып, кекиртигине чейин жанын өтө бир катуу оорутуп суруй баштайт. И при этом, как только он вытягивает, Анан бир колундагы оор чокмор менен чебелектеп аткан жанды катуу уруп кайра денеге киргизет. тяжелым, как бы сказать, дубиной, да, и загоняет ее обратно. Душу обратно вытаскивает, потом обратно. Кайра темир илмек менен жанды сууруп, кайра уруп киргизет. Анан өлүм периштеси жанды каргап, "О, каргыш тийген жан, жек көрүндү жан, Алланын каары менен түбөлүк азапталуу үчүн денеден чыккын" деп кыйкырат. Да? И при этом душа, она боится и цепляется. А жан болсо чыгууну каалабай, денедеги ар бир клеткага болушунча тырмышып жан талашат. Такыр чыккысы келбейт. Не хочет выходить. То есть я скажу так, что есть такое... Мындай түшүндүрөйүнчү. Салыштырма теория деген бар го. Когда человек находится... Адам азапка малынып ооруп атканда, мезгил ал үчүн өтө узарып аткандай туйлат. И то же самое здесь. Бул мен айткан мисалда деле ошол сыңар. Өлүм астында жаткан адам 10-15 мүнөт, аге адамдар 1-2 саат, айрымдар 1 күн бою жаны чыгып чыкпай кыйналып аткандай туйлат. Но для этой души, которая умирает, для нее проходит вечность. Потому что есть понятие даже в нашей жизни, в науке есть понятие. А мен айтып аткан ушул жаман, начар адамдын жаны суурулуп аткан процессте түбөлүк азап болуп аткан таасири болот. Түшүнүп атасыңарбы? Атыгыл ушул биздин дүйнөдө илимде салыштырмалуулук теориясы деген бар. Дагы кайталап коеюн, мен айтып аткан тексттерди түп-түз кабыл алууга болбойт. Мен түшүндүрүп аткан нерселерди, азапты сезүү акыбалын тек бир сөз түрүндө эмес, сезим менен түшүнүү керек. Дегеле жакшы өлүм менен жаман өлүмдүн белгилери кандай болот? Аны биле алабызбы деген суроо пайда болот. Эми аны айта турган болсом, ооба, анын белгилери бар. Мен силерге айтайын деп аткан өлүмдүн жакшы жана жаман өлүм деген тарздеги белгилери болот. Эми мындай бир элестетип көргүлөчү. Өлгөн кишини крематорийге салып өрттөштү дейли. Эми ошол киши кабырда жыргалчылыктарды көрөбү же азап тартабы? Анын денеси жок болуп өрттөлүп кетсе деле деген суроо берилиши мүмкүн. Или, допустим, съели рыбы в море. Же адам деңизге чөбүп кетип, киттер жеп салса, ал кантип кабырда азап же жыргал көрмөгөле деген дагы суроо чыгышы мүмкүн. Мен айтам силерге, кабыр азабы же жыргалы баары бир болот. Кабыр азабы деген теманы айтып атканда, мен силерге түз мааниде айтып атканым жок. Мен салыштырмалуу өңүттү айтып атам.
Meyli adam kayaka жашынбасын, өлгөн соң денеси өрттөлөбү, сууга чөгөбү, баары бир кабырда жаны жыргал көрөт же азапталат. Дагы айтам, мен кабыр дүйнөсүн силерге айтканда түптүз түшүнбөгүлө. Кабыр ааламы тууралуу хадистерде айтылган. Мындай бир мисалды айтып өтөйүнчү. Бир киши сурап калды бир ирет. Кто-то меня спрашивал один раз, говорит, вот как Кабыр жашоосун кантип элестетүүгө болот? Эгер качанкы бир көмүлгөн адамдын кабырын 15, 20, 100 жылдан кийин ачып карасаң деле ошол турпатында жаткан болот го дейт. Хадистерде кабыр азаптары кандай болору кенен сүрөттөлгөн. Адамдын денеси жерге, кабырга көмүлгөн соң, жер адамдын денесин капсыра кысат. Ал кысуу өтө катуу болгондуктан адамдын кабыргалары бири-бирине айкаша түшөт делинет. А кабырдагы сөктөрдү карасаң, өлгөн адамдын кабыргасы бүтүн эле турган болот. Эми муну мындай түшүнсөңөр болот. Өтө бир коркунучтуу түш көрөсүңөр го, а кабыр азабы түш эмес. Ал чынында эле ошондой болот. страшный сон, но только реальные ощущения и реальные мучения, да? И даже это не подойдет. Түшкө окшош деп түшүндүргөнүм дагы толук эмес элести берип калууда. Кабыр дүйнөсүн биздин акыл эс менен толук түшүндүрүп, же аны толук түшүнүүгө мүмкүн эмес. А биз адамдар дайыма бирдемени өз акылыбызга салып түшүнгүбүз келет. В переносном смысле. Менин силерге түшүнүк берип аткандын баары тек бир салыштырмалуу түшүндүрүүлөр. Денеден чыгып кеткен соң ал айлана тегерегинде эмнелер болуп атканын кадимкидей көрөт. Кадимкидей эле угат. Өлүктү жууп атканын, аны табытта көтөрүп баратышканын, дененин жанында кимдер эмне деп сүйлөшүп атканын баарын көрүп угуп турат экен. Раньше была такая книга, называлась Мурда бир китеп болор эле. Аталышы Өлүмдөн кийинки өмүр, доктор Мауди деген. Ал доктор өзүнүн бейтаптарынын клиникалык өлүмдөрүн мисалдатып, ошонун таасиринде ушундай китеп жазыптыр. Бейтаптардын жаны чыга жаздап клиникалык өлүм акыбалына кабылганда кандай таасирлерди сезишет, эмнелерди көрүшөт, ошолорду сурамжылап, анан өзүнүн тыянактарын жазган. Кайбир бейтаптар клиникалык өлүм учурунда бир тоннелди карай учуп баратканын, тоннел бүткөн соң жапжарык нурга чулганып кеткенин, кээ бирөөлөр клиникалык өлүм маалында каза болгон тууган туушкандарын көрүшкөнүн, айрым адамдар кандайдыр бир дабыштарды угуп, анан тоннелди аралап учуп, кайра керебетте жаткан өз денесин өзү көргөнүн, ошол эле маалда үстүдө өзү башка турпатта калкып учуп турганын, бүт баарын көрүп, угуп, бирок аны эч ким сезбегенин эскерип айтышкан. Исламда деле так ошондой. Демек, киши өлгөндө айланасында болуп аткан нерселерди көрөт, угат. Мындай хадис дагы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр. Саллаллаху алейхи вассалам сказал: «Инналь мейта я'рифу ман яхмилуху ва ман ягсилуху ва ман ядлихи фи кабрихи». Да? То есть поистине умерший. Мааниси, акыйкатта өлгөн адам аны табытта ким көтөрүп баратканын, ким аны сууга алып атканын, кимдер аны көргө коюп атканын билет дейт. Неге деле өлөрдө адам эмнени сезет? Бу боюнча да түшүнүктөр бар. Кээ бир моменттерди гана эске албаганда, өлүм астында жатканда адамдын жаны ооруйт экен. Жан чыгаарда дене ооруйт. Что человек все равно, кроме некоторых исключений, в целом человек чувствует боль в момент выхода души из тела. Өлүм периштеси жанды суруп атканда адам ошону сезип турат. Жаны ооруйт. Анткени бул багытта те сахабалардан берки айтылып калган сөздөр бар. Мына окучу болсо мындай. То, что осталось от сахаба и так далее, которые сказали, есть такое выражение: «Инналь маута ашадду мин дарбис суюф». Поистине боль. Мааниси, акыйкатта жан денени таштап чыгып аткандагы оору кылычтын чапканындай дейт. В момент смерти она подобна удару меча. Денени курч кылыч менен чапкандай таасир болот экен. То есть ощущение как Эми элестетсеңер, денеге курч бир шамшар кылыч менен катуу чаап атканда эмне болорун? Өлүм астында жан ушундай бир нерсени сезет экен. и боль и мучение, да. Момун таква үчүн ошол жан чыгардагы азап, күнөөлөрдөн тазаруу дейт. Бул боюнча биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси далил. Который сказал: «Аль-мауту кафарату ликулли муслим». То есть смерть есть
Өлүм бул ар бир момун мусулман үчүн тазаруу, күнөөлөрүн кечирүү. Анткени ар бирибиздин башыбызга өлүм келет. Жан чыгардагы оору бул өмүрдөгү эң бир соңку сезимдер экен. Андан тышкары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мындай бир хадиси дагы бар. Есть хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма мин муслимин юсибухуль азаа мин маради, фама сиваху илля хатталлаху биха сайяатихи, кама тухитту шаджару ябисатуль варакуха». Да? То есть, кто из верующих, да, проходит... Момундар ичинен ким узакка созулган оору менен ооруса, ошол ооруп аткан маалда азап чексе же өлөр алдында жаны кыйналса, Аллах анда адамдардын күнөөсүн тазалайт. Во время смерти или перед смертью Аллах очищает его, человека этого, от грехов и плохих дел, так же, как деревья падают... Карт дарактан жалбырактар көөлүп түшкөндөй тазартат экен. Жаман иштерден, күнөө иштерден мына ушундайча аруулайт дейт. Потому что на самом деле я скажу, что смерть, которую вкусит, кстати, каждый из нас. Мына ар бирибиз өлүмдүн дамын татабыз. Ушул жерде отургандардын ар бири ушу бүгүнкү күндө жашап аткандардын баарысы өлүм дамын татпай койбойт. Ар бир тирүү жанга өлүм жазмышы жазылган. Бул албетте оор сыноо. Өлүм деген нерсени кези келгенде ар бирибиз көрөбүз, сезебиз. Куранда Аллах субханаху ва тааля айтат: «Куллу нафсин заикаталь маут». Мааниси ар бир жан өлүмдүн дамын татат. Андан тышкары Куранда Аллах субханаху ва тааля айтат: «Айнама такуну юдрикукумуль маут». Где бы вы... Мааниси каерде болбогула өлүм силерди табат дейт. Өлүм келбей койбойт. Бул нерсе ушул дүйнөдөгү акыйкат. Дагы бир хадис бар. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына мындай дептир: «Узкуруль маута». Өлүмдү бат-баттан эстеп тургула деген маани. «Амма валлази нафси биядихи лау та'ламуна ма а'лам лазахиктум калилян валабакайтум касиран». Чаще вспоминайте... Өлүмдү тез-тез эстеп тургула. Менин жаным анын колунда болгон Аллах менен ант беремин. Мен билгенди силер билген болсоңор, көбүрөөк ыйлап, азыраак күлмөксүңөр дейт. Өлүмдү бул жашоодо тез-тезден бат-баттан сөзсүз эстеп ойлоп жүрүү керек экен. Өлүмдү бат-баттан эстеп жүргөн адам 3 негизги нерсеге ээ болот. Часто вспоминает смерть, он обладает 3 основными вещами. То есть первая вещь это этот человек, он... Биринчиден, өлүмдү тез-тезден эстеп турса, киши тобо кылууга шашылат. Аллахтын астында кечирим сурап тобо кылып турат. Өз күнөөлөрүн эстеп жараткандан тобо кылып кечирим сурайт. Анткени биздин ар бирибизде күнөөлөрүбүз бар. Ар бирибизде кандайдыр катачылыктарыбыз бар. Кимдир бирөөнү атайлап, ким бирөөнү кокустан таарынтып алабыз. Кандай болгон чакта дагы инсан күнөөгө батып турчу бир зат экен. Ошондуктан өлүмдү бат-баттан эстеп турган инсан Аллах субханаху ва тааладан коркот. Кудайдан корккон мүнөз күтө баштайт. Ошонун натыйжасында тобо кылууга ашыгып турат. Экинчиси, өлүмдү бат-бат эстеген кишинин жүрөгү уктабайт. Анын жүрөгү түнү да, күндүз да уктабай дайыма Алланы чын жүрөктөн, чын дилден эстеп жүрөт. Тили менен гана эмес, жүрөгү менен Алланы ойлонуп жүрөт дейт. Вспоминает Аллах субхану ва тааля. Его сердце не спит. И третье, самое главное... Үчүнчүсү, өлүмдү тез-тез эстеп жүргөн киши жакшылык иштерди көбүрөөк кылып жүрөт. Көптөгөн соо иштерди кылууга аракеттенет. Бирөөгө жардам бере коет, бирөөгө жакшы сөздөрдү сүйлөйт. Анан дагы ал Аллага ибадат кылууда ынталуу болот экен. А эгер өлүмдү таптакыр ойлонбой жашаса, адам бул өтөр кетер дүйнөнүн алдамчы жыргалдардын кулу болуп жашайт. Он полностью становится как бы рабом этой суеты. Он входит в суету, его поглощает мирская... Дүйнө иштерине баш оту менен кирип кетет.
өлүм деген нерсени ойлобой жүргөн кишиде, өлүм тууралуу ойлогусу келбеген кишиде Кудайга тобо кылуу деген түшүнүк таптакыр жоголо баштайт. Наоборот, качества, которые в первую очередь он не вспоминает о покаянии. Өлүмдөн коркпогон, өлүмдү ойлобогон адам өзүнүн күнөөлүү экенин, күнөө иштери бар экенин деле ойлобой калат. Өзүн такыр эле күнөөсү жоктой алып жүрүп калат. Аллах астында башын ийип, күнөөлөрүн эстеп тобо кылбайт. Баста турса ар кимге өзүн дайыма туурамын деп эле керсейип жүрөт. Өзүн дайыма туурадай алып жүрөт. Экинчи жагынан андай адам дайыма Аллага наразы болуп жүргөн. Өлүм тууралуу ойлобой калган адам ар убак Аллахка ыраазы болбой жашайт. Анын жүрөгү мерез таштай катуу болуп калат. Эмне себептен? Анткени анын жүрөгү уйкуда болот. Экинчи жактан, өлүмдү ойлобогон адам жакшы сооп иштерди кылуудан такай эринип турат. Бул өмүрдө түбөлүк жашай тургандан бетер сооптуу иштерди кылсамбы, жокпу дегенсип, эринип кылмаксан болуп ушундай мамиле кылар экен. Анан намаздарга, ибадаттарга да суз, андай кылуудан эринет. Вот. То есть здесь такой момент, что некоторые спрашивают меня, можно ли... Кейбир адамдар менден момундай бир суроолорду берип калат. Адам жан үзүлөр менен Куран окуса же зикир кылып турса болобу дешет. Себеби бизде кыргыздарда адамдан жан чыгып жаназасы боло электе эч бир Куран окубай эле турушу керек деген жоромолдор бар. Тескерисинче, жан денени таштап чыккан соң эмне болуп кеткенин түшүнбөй алдастайт. Ал бизди көрүп турат. Тууган туушкандарынын сөздөрүн ыйлап атканын угуп турат кадимкидей. Ал бизди угат, көрөт. Биз аны көрө албайбыз, уга албайбыз. Ошондой кырдаалда денеден чыккан жан өтө бир стресс абалда болот. Находится в сильнейшем стрессе. Стресс. Потому что она переходит в другой мир. Себеби бул дүйнөдөн башка аламга өтүп атат да. Так ошол кырдаалда жан денеден чыгып кеткен соң жаназага чейин, маселен, Курандын аяттарынын аудиосун коюуга болот. Дауышын бийик кылып. Можно поставить на аудио или делать зикр. Же зикир кылып турса болот. Анткени зикир денеден сурулуп чыгып кеткен жанга да, аны жоготуп кайгыга угуп отурган жакындар үчүн дагы тынчылык, бейпилдик тартуулайт. Себеби Куранда таква момундардын жүрөгүнө даба болчу шыпалык касиети бар. Куранда да айтылат го, Алланы эстөө менен, зикирлөө менен жүрөктөр тынчалат эмеспи дейт. Разве не упоминанием Аллаха успокаивается сердца? И поэтому, наоборот, желательно чаще вспоминать. Демек, жаназага чейин такай үзбөстөн бат-баттан зикир кылып туруу керек. Дүйнө иштерин, саясатты, көрүтүрлүктү сөз кылышып туруудан көрө, мүмкүн болушунча зикир кылып туруу жакшы. Анткени эмнени жасабайлы, эмне кылбайлы, жаныбыздын тынчтыгы каза болгон адамдын жанынын тынчтануусу үчүн жасайбыз да. Демек, эмне гана кылбайлы, өлгөн жан бизди көрүп турат, угуп турат деп ага колдон келишинче азап бербешибиз керек. Ооба, исламда маселен киши өлсө ага кайгырып ыйлоого уруксат кылынат, бирок өкүрүп бакырып, озоңдоп кыйкырууга тыюу салынат исламда. Умирает человек, разрешается плакать. Но ни в коем случае нельзя и запрещается кричать. Запрещается причитать. Мейли ыйлагандар ишине сызып ыйласын. Ичи ачып, жакынын ойлоп өксүсүн, бирок зикир кылып турган абдан жакшы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы уулу Ибрахим каза болгондо да мөгдөп сыздап ыйлаган. Его сын Ибрахим. И когда увидели сахабы на его лице... Сахабалар анын көзүнөн жашы коюлуп атканын көрүшүп, "Я Расулуллах, сен ыйлап атасыңбы?" деп сурашканда, "Ооба, мен ыйлап атамын, себеби жүрөгүм өксүп сыздап атат." Жүрөктөн чыккан ошол сыздоо көзүнөн жаш болуп чыгып атат да, андан бөлөкчө боло албайт да сезим. Бул адамдагы кадыресе сезим. А бирок жакыны каза болсо, өкүрүп бакырып, озоңдоп, Кудайым, неге мынтип койдуң" деп нааразылана кыйкырган болбойт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай хадиси бар. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сказал: "Инналь маййити ля ю'аззиба би бакаи ахлихи алейхи". Поистине умерший получает. Акыйкатта жаны үзүлгөн адамдын жаны наркы дүйнөдө анын жакындарынын кыйкырып озоңдогонунун себебинен азап тартат дейт. Хадистин мааниси ушундай. Ошондуктан ооба, жакыныбыз каза болсо макул сыздап ыйлайлы. Поэтому, когда мы теряем близких, можно плакать, но нельзя.
Бирок өкүрүп бакырып Кудайга нааразы болуп кыйкырбайлы. Ызаланып атып кээ бир кишилер Кудайды каргап неге мынттиң деп капырлыкка кирип кетиши мүмкүн. В словах бывает куфр. Поистине есть хадис, где наш пророк Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай маанидеги хадиси бар. Ал айтат: наказывает за слезы, а поистине он наказывает. Акыйкатта Аллах көздөн куюлган жаш үчүн жазалабайт, бирок ал тиштин ортосундагы тилден чыккан сөз үчүн жазалайт деген. Кайбир адамдар жакыны өлсө ызадан, кайгыдан аша чаап, тили аркылуу Кудайга наалат айтып: "О Аллах, неге сен анын жанын алып кеттиң? Акыйкатсыз экенсиң го, тиги бу" деп капырчылык жолго түшүп алганын байкабай калышат. Алар көзүнүн жашы үчүн эмес, тили үчүн азапталып калышы ыктымал. Я хочу еще раз напомнить. Мен дагы кайталап эскертип койгум келет. Мына мен силерге кабыр жашоосу тууралуу сүйлөп түшүнүк берип атам, бирок мен айткан маанилерди түп-түз кабыл албоо керек. Нельзя понимать, как есть, как написано. Жазылгандай түп-түз түшүнүп албагыла. Анын түпкүрдөгү терең маанисин түшүнүү зарыл. Өзүңүздөр билгендей, метафора деген түшүнүк бар. Башка бир купуя маани деген бар. Аллегория деген түшүнүктү билесиңер. То есть второй смысл. Если я уже сказал, что признаки есть до этого хорошего конца. Адамдын каза болушунда жакшы өлүм дегенди айтып кеттим. Жакшы өлүмдүн да белгилери бар экен. Ошол жакшы өлүмдүн да түрлөрү бар. Адам өлөргө чейин эле анын белгилери байкалат. Аны араб тили менен айтканда хуснул хатм деп коет. Мааниси жакшы өлүм деген маани. Биринчи кезекте адам өлүмгө чейин тобо кылууга үлгүрөт. Жараткандын астында күнөөлөр үчүн өкүнүп тобо кылат экен. Экинчиси, адамда Кудайдан корккон сезими күчөйт. Өлүмү жакындаганда андай адам жакшы иштерди көбүрөөк кыла баштайт. Бул багытта конкреттүү далилдер да бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мынтип айтканын мисал келтирели. Сказал: "Иза арадаллахи би абдихи хейран истамалуху". Если Аллах Мааниси, эгер Аллах субханаху ва таала өз кулу үчүн жакшылык кааласа, ал кулун колдонот дейт. Адамдар анда: "О пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Аллах кантип колдонот?" деп сурашканда, как использует его Аллах? Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк: "Юваффикуху ли амалю салих кабля аль-маут". То есть он направляет Аллах ал кишини өлөргө чейин жакшы иштерди, сооптуу иштерди кылууга түртөт дейт. до его смерти. То есть перед самой смертью, да? Следующее до смерти. Андан кийинки жагдай, адам өлөргө чейин Аллах субханаху ва таала туурасында жараткан тууралуу жакшы ойлорду ойлоп баштайт экен. Юхсину зан би раббихи, да? То есть он начинает думать хорошо о Всевышнем Аллахе. То есть он говорит, что Аллах субхану ва таала Анда инсан Аллах субханаху ва таала баарын кечирүүчү, ал баарын жакшы көрөт, ал менин дагы бүт күнөөлөрүмдү кечирет деп чын ниеттен ойлоно баштайт. Аллах мээримдүү, ырайымдуу деп жакшы ниетте болот. Ушуну хуснузан деп коет. Дагы бир хадиси бар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ля ю'мину ахадукум". Никто из вас до конца Араңардан эч кимиңер Аллахты баарын кечирүүчү, баарына ырайым кылуучу, билляхи не уверует ни один пока из вас, пока не будет думать об Аллахе, что он есть благо. То есть бүт жакшылыктын эгеси, жарыктын, нурдун, сүйүүнүн булагы. Ал мени сүйөт, ал баарын сүйөт, ал бүт адамдарды бейишке түшүргүсү келет деп таанымайынча таква, момун боло албайсыңар дейт. Түшүнүп атасыңарбы? понимаете? То есть вот это важно. Почему? Бул нерсе өтө маанилүү. Бул багытта худси хадис дагы бар. Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын оозу менен айтып атат. Языком пророка саллаллаху алейхи ва саллям говорит, да? Хадис кудси: "Ана инда занна абди, фаля язунну би илля хейран". Да? Аллах говорит: Аллах айтып атат: "Менин кулум мени кандай элестетсе, мен ошондоймун" деген маани. мой раб. Так пусть же он Ошон үчүн инсан мени жакшылык деп элестетсин, ойлосун деп атат. Демек, адам Аллахты мээримдүү, ырайымдуу, баарын кечирүүчү, боорукер деп ойлошу керек экен. прощающим, милостливым.
Есть некоторые люди говорят, кээ бир адамдар бар, мен ушунчалык көп күнөөлөрдү жасап салдым, эми Аллах мени кечирбей калды го деп үмүтсүз болушат. почему? Потому Мындай ойлоонунун өзү Кудайга ишенбеген ширк кылуу жана чоң күнөө. Анткени ал үмүтсүз адам. Аллах все может. Алла Таалага ишенбей, ал кечирбейт деп ага ишенбей коюп атпайбы? Аллах баарын кыла алат. Ал кечирүүчү, ырайымдуу. Адам Аллах мени кечире албайт дегени демек капырлык кылып атканы. Ал Аллахтын кудуретинен шектенип атпайбы? Демек биз Аллах субханаху ва тааланы кантип ойлоп жүрсөк, кыямат күнү дагы так ошондой мамиле кылат бизге. Жакшы өлүмдүн дагы бир белгиси адам өлгөндө жылмаюу, күлүмсүрөө менен көз жумат экен. Адамдын жаны үзүлгөндө жылмаюу менен өлсө, демек ал периштелерди көрөт эмеспи? Которые его говорят, выйди под милость, милосердие. Периштелердин о жан, өз эгеңдин Аллахтын мээрими менен денеден чыккын деген үндү угат, ошондо жан Аллага ашыгып тезирээк баргысы келет экен. Ошон үчүн ошентип өлгөн адамдын жүзүндө бир аз жылмаюу байкалат. Анан жүзү дагы бир башкача болуп нурланып калат. Каза болгонун көрүп эле турасың, бирок андай өлүм менен өлгөн адамдын жүзү нурланып, жаркып калган болот. Вот в нем свет как будто, да? Вот. И следующий признак. Жакшы өлүмдүн дагы бир белгиси жаны үзүлгөн адамдын маңдайы чыбырчыктап тирдеп чыгат. Смертной агонии выступает пот. Адам каза болордо бешенеси тирдеп чыкса, бул жакшы белги. То это хороший признак. Бул багытта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар экен. Сказал: аль-му'мину ямуту би'ирqi аль-джабин, да? То есть верующий Таква мумун каза болгондо маңдайы тирдеп чыгат дейт. Вот. И как я уже сказал, последний признак, когда об этом умершем человеке говорят, Анан жакшы өлүмдүн дагы бир жакшы белгиси, ал адам тууралуу бүт баары жакшы гана сөздөрдү сүйлөп турушат. Андай адам өлгөндө аны макташат. Адамдар аны эскеришип, чын жүрөктөн хатаганат. Бул адам өтө бир жакшы адам болчу да дешер экен. Пейли укмуш эле да. Момундай пейли бар эле да, сонун эле да. Көп сонун иштерди жасаганда дешип алкап турушат. Бул өтө маанилүү. Эми жаман өлүмдүн белгилерин сөз кылалы. Жаман өлүм деген эми бүт баары тетирсинче. Биринчи кезекте жаман өлүмдүн белгиси адам келме айта албайт, тобо кылбайт. Жаны чыгаар менен анын денеси карарып көгөрүп кетет. Жүзү да карарып кетет. Бетинин кебети кечпири өзгөрө түшөт. Анын жүзү топурактай боп-боз болуп, таанылгыс болуп, башкача боло түшөт. изменяется маска лица, его не узнать, как будто это другой человек лежит, да? А также очень важный момент. Глаза, когда стекленеют, Анан ал каза болгондо көздөрү баштапкы акыбалын жоготуп, тунарып көгүш тартып калат. как будто голубые. И находятся Калың бир айнектей болуп, кунарсыз боло түшөт. стекла. Анан дароо денеден сасык жит чыга баштайт. Анан адамдар ал тууралуу жаман сөздөрдү сүйлөшөт. От тела. И люди говорят о нем плохое. Говорят: ух, альхамдулилля. Ох, акыры ушул адамдан кутулдук деп терең үшкүрүшөт. Өх, өтө начар киши эле. Андан кутулар күн да бар экен. Кудайга шүгүр деп, же айтор өтө жаман киши эле тиги бу деп артынан наалат айтылып турат экен. И так далее, да? То есть вот эти основные признаки. И главное, наверное, да, как я уже говорил, не было хороших дел. Анан дагы андай адам тирүүсүндө эч бир жакшылык иш кылбай эле жаман күнөө эле иштерди кыла берген. Эң эле коркунучтуусу, күндөрдүн бир күнүндө ошондой күнөөгө батып жүргөн күндөрдүн биринде капыстан келген өлүм. Алла Таала ошондой адамды күнөө кылып аткан учурда мүрт кетирип жанын алып кеткени. Бул өтө жаман өлүм. Ниетинде бир жакшы иш кылайын деген ою жок, тобо кылайын деген ак ниет жок, тескерисинче күнөө иштерди эле кыла берген адам ошол күнөө кылып аткан маалда Аллах Таала анын жанын өзүнө алып кетсе, бул кандай жаман өлүм чынында. Мен буга окшогон көп окуяларды, мисалдарды билем. Сауналарда ар кыл бузук иштерди кылып аткан учурда өлгөн кишилерди билем. Ылжып, арак ичип, мас болуп жүргөн кезде өлгөндөрдү билем. Же кайсы бир арам бизнес менен алек болуп жүргөн учурда каза тапкандарды билем. Вот. И поэтому есть такой Мисалдата берсе көп. Ушундай учурлар бар, адамдын жаны денеден чыкканда көзү ачылып калат. после уже Ошондой учурларга кабылсаңыз дароо анын көзүн жаап коюу керек. желательно сразу закрыть глаза умершему человеку и подтянуть, если открыта челюсть, Анан адамдын жаны чыкканда кекиртек аркылуу чыгат дагы, оозу аңырайып ачылып калат.
Ошондойду көрсөңүз дароо оозду анан көздү жаап коюу керек. Бул багытта хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Алейхи вассалам сказал: «Ида хазартумул маутакум фагмидул басар, фа инналь басар яттаби ар-рух». Да, яттабиху рух. Ва кулу хейран, фа иннаху ю'мину аля ма каля ахлул бимайт. Когда вы посещаете Жаны чыгып каза болгон адамга барганыңарда анын көзүн жаап койгула. Акыйкатта өлгөн адамдын жаны тирүү адамдардын баарын сезип байкап турат. Следует за душой и говорите благое. Ал тууралуу жакшы гана сөздөрдү сүйлөгүлө. Каза тапкан адам тууралуу кандай гана сөздөрдү айтпагыла. Жакшы сөздөрдү көп айтсаңар, периштелер ага ишенишет экен. Анан экинчиси, жаны үзүлгөн адамды мүмкүн болушунча батыраак көмүүгө аракет кылуу керек. Канчалык эрте жерге берилсе, ошончолук жакшы. Эгер адам кечки убакта жаны үзүлсө, мүмкүнчүлүктүн болушунча эртеси жерге көмгөн дурус. Албетте баары үй бүлөнүн мүмкүнчүлүк шарттарына дагы байланыштуу болот. Каза тапкан кишиге көмчү жайды таба коюу дагы азыркы заманда шаар жеринде, айрыкча Бишкекте бат-баттан бүтө койчу маселе эмес. Ар бери чуркап, тааныштан тааныш издөө керек. Маркумду койчу жай таап, акысын төлөп, кабырды каздырууга акы төлөө керек дегендей. Демек үй бүлөнүн, анын тууган туушкандарынын каржылык акыбалына дагы караш керек. Анан кабыр үчүн жерди казууда кыш айы болуп калса, жер деген өтө тоң болот. Казуу ишинде бир топ машакаттар пайда болот. Муну эске алуу керек. Поэтому бывает, от нас не зависит, не является грехом отсрочить. Ушул сыяктуу жүйөлүү себептер болсо, албетте сөктү бир аз кечиктирип көмүүгө туура келет. Мунун эч кандай күнөөсү жок. Же кайбир киши каза болгондо шартка ылайык өлүмдүн себебин аныктоо үчүн медициналык экспертизадан өткөрүү иш-чаралар болуп калса, ким билет, балким уулап өлтүргөн болушу мүмкүн, же кайсы бир оорунун чын эле диагнозун так аныктоо үчүн бир аз убакытты созуу керек болуп калат. Бирок жалпысынан сөктү батыраак көмүүгө аракет кылуу керек. Придать человеческое тело земле. Также, вы знаете, проводят полное омовение, называется. Анан дагы бир маанилүү нерсе, сөктү толук түрдө жуу керек. Таксил элмайт дейт арабча. Жаны чыккан денени толук жуумайдын таржымалы те Адам алейхиссаламга барып такалат. Адам алейхиссаламдын жаны үзүлгөндө Аллах периштелерди жиберген. Периштелер денени орочу кепин кошо ала келишип, Адам алейхиссаламдын балдарына периштелер адамдын мындан аркы урпактарына кантип көмүүнүн жол жоболорун көргөзүшкөн. Өлүктү толугу менен жуу улутка, динине карабайт. Демек адамдын урпагын, жаны чыккан денесин сөзсүз жерге көмүү керек. Көмгөнгө чейин денени толук жууп, анан кепиндеп туруп, анан гана көмүү керек экен. Өлүктү ушинтип көмүү жөрөлгөсү христиандарда да, иудейлерде дагы так ушундай. Ушундай эле шарт менен көмүү башка көптөгөн диндерде бар. Өлүктү жууп, кепиндеп анан көмүү жолдору бул сөзсүз так ушундай кылынышы керек болгон милдеттер ислам дининде. Обязательным, то есть фардуль кифая. Камис, то есть кефен, в который Маркумду орогон кездемени бизде кепин деп коебуз. Орус тилинде саван дешет. Жан чыккан дене сөзсүз толугу менен жуулушу керек. Кантип жуулушу керектигин айтып отурбайын, аны көбүңүздөр билсеңиздер керек. Андан калса ар момун мусулман өлүктү сууга алганы билүүгө тийиш. Кааласаңар бул темага башка ирет өзүнчө токтолобуз. Денени толугу менен жакшылап жууп болгон соң кепинге орошот. Кепин да көлөм боюнча эркекке өзүнчө, аялга өзүнчө көлөмдө кесилет. Эркек киши үчүн кепин 3 бөлүккө бөлүнөт. Камис деп коет арабча. Кыргызча көйнөк деп которулат. Ал далыдан баштап денени тизеден ылдый авратты жабат. Анан кийинки бөлүктү лафафа дейт. А үчүнчү кесими изар делинет. Алгач камис, изар, анан лафафа болуп бөлүнөт. Идет камис, изар, а потом лефафа. Лефафа, она как... Лефафа дегени денени момпосу орогондой кылып, башынан бир түйүм, бутунан бир түйүм бурап ороп коет. Ошол эки четтеги бурамдан кармап, кабырга коюуга ыңгайлуу кылынышы керек. Именно кефен должен быть. Кепин таза жана ак түстө болууга тийиш. Бул сүннөт. Кепин эркектер үчүн 3 кесимден, аялдар үчүн бул 3 кесимден тышкары химар деп коет. Такие, например, прибавляется химар, то есть жоолук кылып орочу кесими жана хурка делинет. Аны менен көкүрөк жабылат. А химар менен башты оролуп чаштар бекилип кымтыланылат. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн?
Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы бар. Ал хадис мындай: Есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида кафана ахадукум ахаху фалюхсину кафануху». Да? Если кто-то из вас эгер араңардан бирөөңөр кепин жасачу болсоңор дейт, ал кепинди өтө бир мыктылап аспеттеп жасагыла дейт. Мындайча айтканда кепин таза болууга тийиш, ак түстө болууга тийиш. Это означает, что сам он должен быть чистым, он должен быть белым. Его желательно, есть также мустахаб, душить. Анан ал кепинге жыпар жыттарды сүйкөп койсо да болот. Кепинге оролгон денеден жыпар аңкып туруш үчүн. Анткени ошол кепин кабырга коюлган аткан адамдын эң акыркы кийими болуп атпайбы? Можно сказать, в то, в что одевают человека, его тело. Следующее — это джаназа проводится. Андан кийинки процесс жаназа. Дене жуулуп, кепинделип бүт бар болгон соң, кабырга коюлчу кишини алдыга коюп жаназа окулат. Бул фарз кифая. Жаназаны бирөө окуп аткан болсо, сиз да андан кийин окуңуз шарт эмес. А сизден бөлөк окуй турган эч ким жок болсо, анда албетте аны сиз окуңуз керек болот. Это, как говорится, в джаназа самое главное — это, конечно, намерение и... Анан жаназага турууда ниет кылынуусу керек. Анан албетте сөзсүз даарат болушу керек. Намаз дааратсыз окулбаган сыяктуу эле. Эми кээде жаназага келгенде айрым бир адамдардын даараты жок болуп калган учурлар болот, же даарат бузулуп калган кездер болот. Даарат алууга шарт жок болуп калган чактарда баардык мазхабтарда, анын катарында биздин Ханафи мазхабында дагы аалымдар ушул жаназа намазда жана 2 айт намазда, курман айтта, роза айтта даарат алууга шарт жок болуп калганда таяммум таарат алса болот деген бир пикирди айтышат. Эмне үчүн? Анткени жаназа намаз адамдын өмүрүндө бир эле ирет болот. Айт намаздар да жылына бир гана жолдон болот. Ошондуктан жакыныраак жерде суу болгондо деле, бирок убакыт өтө кыстап калса, таяммум таарат алууга болот. Нету времени, да? Поэтому разрешается сделать таяммум. То есть просто... Бир таза дубалга барып, же таза жерге барып, жеңди түрүнүп, ниет кылынат. Мына мынтип алака менен жерге же дубалга бир уруп, 2 рет уруп туруп, колдорду, бетти сүргүлөө керек. Топуракка 2 рет колду чабуу негизи жетиштүү. Мына ушуну таяммум таарат кылынды дейт. Анан жаназага турасыз, ниет кыласыз. Жаназа 4 такбираттан турат. Акырында кабырга көмүлгөн аткан кишиге багышталып дуа кылынат жана 2 жака салам берилет. Для умершего уже, да, и делается салам алейкум рахматуллах, салам алейкум рахматуллах. Все это стоит стоя. Мунун баары тике турган калыпта жасалат. Анан акырында дуа кылынат. Андан кийин сөктү мүрзөгө карай алып жөнөшөт. Бирок ушул жерде айтчу бир маанилүү нерсе бар. Табытка сөктү жаткызып, үйдөн чыгарып жөнөгөндө кыйкырып өкүрүктөр чыгат го. До того, как мы начинаем носить носилки, бывает иногда крик, да, обязательно сильный, да, плач сильный. Это нежелательно делать. Мүмкүн болсо ошентип озоңдоп ачуу кыйкырык өкүрүк болбой эле койгону дурус. Ачуу кыйкырык өкүрүктөр, озоңдогон үндөр эмне үчүн болбош керектигин анан түшүндүрүп берем. Мусулмандар үчүн сөктү кошо көтөрүшүп баруу, колдон колго ала коюп мүрзөгө чейин көтөрүшүп баруу, кабырга коюшуу өтө бир маанилүү. И погружение тела в могилу. В первую очередь для живых. Потому что это напоминание. Бул нерсе тирүүлөр үчүн керек. Анткени өлүм деген нерсе ар бирибиз сөзсүз барчу жерди эскертип турат. Кээ бирлер кабырга келип, анан ичине түшүп, анын ичин бир сыйра кароодон коркушат. Бирок ар бирибиздин барар жерибиз ошол жер. Худси хадиси бар. Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Адам урпагы, сен жалгыз өлөсүң" дейт. Сен үчүн эч ким өлүп бербейт. Мейли сени аябай жакшы көргөн бирөө болсун, сага тиешелүү өлүм келсе, сен өзүң гана өлөсүң. Те кабырдын түбүнө өзүң гана коюласың, көмүлөсүң, башка бирөө эмес. Сен өзүң гана жатасың кабырда. Ошон үчүн өлүмдү эстөө деген бул тирүүлөр үчүн өтө маанилүү. Акыр бир күн өлөрүңдү, Аллах субханаху ва тааланын астына барарыңды, бизди эмне күтүп турарыңды ойлогондо, бир күнү бизди дагы сөөк көтөрчү замбилде мүрзөнү көздөй алып жөнөрүн ойлогондо, бир күнү бизди дагы кабырга коюшаарын эстегенде жүрөктөр тазарат экен. Баарыбыз кабырда жалгыз көмүлөбүз. Көмүп коюп эл тарап кетет, а биз калабыз. Куранда Аллах субханаху ва таала Суратул Алада 16-18 аяттарда айтат. В Суратул Аля,
16-18 аят, обращаясь к нам, говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, баль ту'фируналь хаята дунья, валь ахирату хайру ва абқа. Да? То есть, но наоборот. Мааниси, силер адамдар бул дүйнөнү артык көрөсүңөр дейт. Материалдык дүйнөнү, өтөр кетер утурумдук дүйнөнү айтып атат. Убактылуу жашоону артык көрөр экенбиз баарыбыз. А бирок акырет жашоосу, андагы бейиш түбөлүк, ал чексиз дейт. А хотя вечная жизнь в раю лучше, и она вечная, и она без конца. И необходимо, когда мы несем тело, мы даже нести... Сөөк жаткызылган замилди көтөрүп баратканда бат-бат кадам шилтеп басууз керек экен. Анан баратканда үндү бийик чыгарбастан, кыйкырбастан, иштен зикир айтып басууга болот. Астагфирулла, астагфирулла, Аллахумма гфир лаху, рахамху, да? Прости меня. Аллах мени кечир, Аллах мени кечир. О, Аллах, каза болгон адамдын жанын кечир. Өз колуңдун жанын кечир деген маани. Замбилди көтөрүп баратканда жай баракат баспаш керек дейт. Кайсы бир калктарда сөөктү жай гана алып жөнөө бул салт экен. Кээ бир элдер сөөктү узатып атканда музыка коштотуп алышат. Допустим, даже сопровождать это музыкой. Это является у нас харам. Бизде антүүгө болбойт. Антүү харам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мынтет. Салам сказал: ля таттабиуль джаназа бисаутин валя нарин, да? То есть Мааниси, жаназаны кыйкырык өкүрүк чыңыруу менен коштоогула дейт. Же от күйгүзүп алып баспагыла дейт. Факелом, да? То есть огнем. Ну, это означает и музыка. Бул эми музыка жаңыртпагыла, ашыкча шаанилерди кошпогула деген маани айтылууда. Себеби жаназа деген бул шан шөкөт эмес. Бул деген чындап келгенде чоң бир сыноо, ойлончу бир олуттуу окуя. Жан бир дүйнөдөн бир дүйнөгө өтүп атат. К другому. Оно очень важно. Человек. Бир хадис дагы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: асриул бил джаназа, да? Быстрее несите. Жаназада сөөк салынган замбилди көтөргөндө батыраак баскыла дейт. Жаны узаган адам таква мусулман болсо, анын жаны мен батыраак акыреттин жыргалдарын көрөйүнчү, батыраак көмгүлөчү мени деп ашыгат экен. А эгер замбилдеги адам күнөөкөр, начар адам болсо, адамдар аны кабырга карай алып баратканын көрүп, мени кайда алып баратасыңар, менин денемди эмне кылган атасыңар деп кыйкырат экен. Эгер ал кишинин кыйкырганын угуп турган айланадагы бактарактар, жан жаныбарлар уккан нерсени адамдар уккан болсо, замбилди таштай салып качышмак дейт. Замбилди көтөрүп бараткан адамдар тиги өлгөн начар күнөөкөрдүн кыйкырганын угушпайт. Мүрзөгө карай кете беришет. А бирок сөөктү батыраак мүрзө тарапка ашыгып тез алып баруу керек экен. Анан момундай бир жагдайлар бар. Кээ бирлер маселен көчөдө жаны үзүлгөн бир кишинин денесин таап алышса, ал исламга деле, христианчылыкка деле тиешеси жок, ким экени белгисиз адам болсо, аны кантуу керек дешет. Ни христианцу, никому неизвестно, да, вот, что делать с этим, да? Я так скажу, что в самом исламе... Мен мынтип айтайын. Исламда жаны үзүлгөн адамдын кадыры деп, аны жууп, кепиндеп көргө көмүү эсептелинет. Да, имею в виду, это предание земле, это омовение полное, одевание на него савана и предание земле. Почему? Потому что человек в исламе... Себеби ислам дининде ким гана болбосун, кайсы бир инсандын денеси аманат деп саналат. Инсандын денесин Аллах субханаху ва таала жаратты. Түшүнүп атасыңарбы? Биздин денени, инсандын денесин Аллах субханаху ва таала жараткан. Алгачкы адамды, Адам алейхиссаламды Аллах жаратты. Демек биздин денебиз бизге берилген убактылуу аманат. Биздин денеде Менделеевдин таблицасындагы бүт заттар бар. Мурда да айтып өттүм, башында эле периштелер адам атанын балдарына, инсандын денесине кандай мамиле кылуу керектигин үйрөтүшкөн. Периштелер адам атаны жууп, кепинге ороп, жерге көмүшкөн. Кандай гана инсандын болсун денесине кандай мамиле кылуу керектигин демек периштелер бизге үлгү катары көрсөтүптүр. Анткени инсандын денеси жерге көмүлүүгө татыктуу. Адамдын денеси өртөлбөшү керек, кремацияланбаш керек.
Жан жаныбарлар өлгөн денени жеп кетсин деп ыргытылбашы керек. Же деңизге, сууга ыргытылып жибеши керек. Инсандын денеси жерге гана көмүлүүгө тийиш. Анткени инсанды Аллах субханаху ва таала жаратты. Мына бизде исламда жаны чыккан денени кремациялоого же дагы ошого окшогон жанды узатуунун түрлөрүн кылууга болбойт. Аллах субханаху ва таала айтат: "Биз адамдын урпагын, адам уулдарын ардак тутабыз, ардак туттук" дейт. И мы предпочли Сына Человеческого. То есть Аллах предпочел Сына Человеческого. Аллах өзү жараткан инсандын жанын өзү алып, мына биздин кол менен өзү кабырга көмдүрдү. Фаакбараху. И Аллах сам умертвил его и похоронил его нашими руками, да? Вот, человека. Поэтому право человека... Исламда деген бул нерсе өтө маанилүү. Өлгөн инсан мейли кайсы улуттан, атүгүл кайсы динден болсун, же мейли Кудайга ишенбеген адам болсун, Кудай жараткан инсан катары анын денеси жерге гана көмүлүшү керек. Ислам дини инсандын денесине мына ушундай мамиле кылат. Эгер капыстан, көчөдөн, талаадан бир жерден мусулман эмес адамдын жансыз денесин тапсаңар, көрсөңөр, аны жерге көмүү милдети фарз кифая катары бизге жүктөлөт. Ал сөккө жаназа окулбайт, Куран окулбайт, мүмкүнчүлүк болсо анын денесин сууга алып жууп коюуга болот. Анан аны кездемеге ороп туруп, мусулман көрүстөнүнө эмес, башка көрүстөнгө жерге көмүү керек. Жерди тек гана чукуп, кадимгидей терең кылып казып, ал чуңкурга сөк коюлуп, анан көмүлөт. Ну, хуфра называется, как просто вырывается яма, ложится и закапывается, все. И больше мы не знаем, да, человек, ну, вдруг мы не знаем, откуда это. Ал кишинин ким экенин, кайдан экенин билбесек дагы, мусулман эмес болсо дагы, денеге болгон урмат катары аны көмүү керек. Анан дагы кабыр бул аврат дейт. Кабыр аврат экен туугандар. Аврат на самом деле. Аврат — сокрытие тела человека. Инсандын жансыз денеси кантип чирип, кантип аз-аздап жоголуп атканын эч бир адам көрбөш керек болгон үчүн Аллах жансыз денени ошентип аврат катары кабырга көмдүрүп атат. Анткени инсандын денесине ошондой мамиле кылуу менен Аллах субханаху ва таала өзү жараткан денени кадырлап атат. Самого тела человека от разложения его, от вида его, да, разложения. Потому что Аллах субханаху ва таала уважает, да, тело человека, и он сам создал его. Валакат каррамна бени Адама в Коране. И мы Куранда дагы айтылып атпайбы? Биз адам уулдарын, адам урпагын ызаттуу, кадырлуу кылып ардак туттук дейт. Ошон үчүн инсандын денесине урмат болуш керек. Некоторые говорят, в канаве лежит тело человека, да, солдатов. Айрыкча согуштарда буга өтө маани берилүү керек. Эми согушта кандай? Аскерлердин жансыз денеси жол боюнда, токойдо, ой чуңкурларда, чөлдөрдө жатып калат. Токойлордо жырткычтар жеп мүлжүшү мүмкүн денени. Нельзя оставлять гнить на земле. Необходимо предать. Мейли алар мусулман эмес экен, жата берсин чирип деген болбойт. Бул исламдык мамиле эмес. Исламда атүгүл душмандын денесин да талаада, көчөдө чиритип таштап коюшка болбойт. Аны сөзсүз жерге көмүп коюу керек. Себеби кабыр инсандын денесин жаап, бекитип турчу аврат деп эсептелинет. Анан дагы айтып койчу нерсе, мусулмандардын кабыры өзүнчө бир башкача талаптар сакталып, анан казылат. Маркум кабырга коюлганда, олтурганда төбөсү өйдөгө тийбегидей, кичи сурак учурунда олтуруп сурак бергидей кең казылышы керек. Бул өңүттө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Ал айтат: кабыр дейт, мусулмандык талап менен казылчу кадимки кабыр. Ал менин үммөттөрүмдүн сөзсүз аткарышы керек болгон вазипасы дейт. А жөн эле чуңкур каза салып көмүп коюшса, ал бизден эмес дейт. Нет ислама, это не от нас. Не от нас, да? Вот. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен, Эрнис Кыяз.